Mamam uyda жок болчу да. Каяка кетти? Укол алып аткан болчу. Оротабы? Ооба. Чоңойгондо апамды багып, башкалар болсо апаларын таштап кетип атат, мен таштабайм. Ушу келинчеме чоң рахмат айтат элем, ушинтип мен бактылуу болуп жашап атканыма. Мен Мирлан Байзаковдун өрдүнүчмүн. Ушул эмес, келинчем айыл келип калып таанышканбыз да көз. Ошондо эмет айылда эле ошо иштеп атабыз да, эмет жумуш жок жатабыз да үйдө. Кайсы жылы баш кошуп калдыңыздар? 2006. Ошо поле сойлоого чыгабыз, картошка, пиязгачы. Анын оор жумушун көтөрүп, эмет жардам беришем жанынан. Мирлан байке, Медине эже тамактанып жатканда чогуу. Мындай сүйлөшөсүздөрбү? Сүйлөшөбүз. Көбүнчө эмнени сүйлөшөсүздөр? Ошо балдардын эме кылыпчы. Келечек ошо биздикиндей болбосун эме депчи. Балдардын келечегин ойлоном ошо биздикиндей болбосун, тагдыры бузулбасын депчи. Ошо кыргыз элинин балдарын эмелерин ушинтип биздей болуп азап тартпасын. Айтсаңыз, сиз төрөлгөндө эле көзүңүз ушундай азиз болуп төрөлгөнбү? Ушундай эле төрөлгөндө эле ушундай болуп төрөлгөн. Тууган уруңуздарда барбы ушундай? Чоң атабыз бар ушундай. Эч жакка жумушка албайт деп айтты, сиздичи? Мал сал кайтарганга жарабайсың, көзүңдө жакшы көрбөйт деп эметпей чыкты, албай чыкты. Так мындай болсо жумушка чыгат элем да. Пияз поле сойлоп алып калганда жардам берсем, барып картошкагачы көтөрүшкөнгө. Айылыңызга чыгып жардам бересиз? Жардам берсем. Мындай ортоңуздарда уруш, конфликт болбойбу? Жок, кандай болбойбуз. Жашынакай эле ынтымактуу. Ынтымактуу болобуз. Ичпейсиз, чекпейсиз? Жок. Андай нерседен алыссыз? Алыспын. Ушинтип суу ташыйм, кошунаныкынан. Ичкенге эметтен анан кир жууганда 10 жолу, 20 жолу кирип чыгам, ушу соседтикинен алып. Демек, суу ташып жардам бересиз? Жардам беришем. Кир жууганда кошунан үйүнө 20 жолу киресизби? 20 жолу. Жүрүп анда кирип көрүңүчү. Жолдошум бирде жакшы болсо, бирде ооруп калып атат. Кээде жардам берсе, кээде жардам жок болуп ооруп калып атат. Азыр чаңга көз аллергия болуп жакшы эметпей жатат. Жолдошум көзүнөн ооруйт да. Экинчи группадагы майып. Моундай жумуш болуп атканда баланын көзүн доктурга алып барып дарылаталы дегенбиз, бирок жалгыз өзүмдүкү эчтекеге жетпей жатат. Балам көзүн алып бара элекмин, күзгө чейин дарылатып, очкисин алгыла дейт. Быйыл школдон көчүрүп койдук. Деп ошентишти, эжелерине барып жолугуп, сүйлөшүп келдим. Эжелерине рахмат, ошо балдарым бүт бирин калтырбай көчүрүп коюшуптур. Биз бирок онлайн менен окуй алган эмес болчук. Соткабыз жок, немебиз жок. Үйдөн окуп эме кылдык дедик, көчүрүп койдук, мурунку чейректери менен деп ошентишти. Баарынын эжейине барып жолугуп келдим. Баарын айтып, түшүндүрүп эмелерин жоопторун эметип келдим. Мен көчүрбөй коет го деп ойлогон болчумун, бирок көчүрүп койдук. Мурун эметкенде улуу балам жакшы окуйт сабактан.
Тилек апаң менен сөйлөшөсүңбү? Ооба. Не деп сөйлөшөсүң апаң менен? Мен апама рахмат айтып келет. Эртең менен туруп тамагыбызды дайындап, кийимибиз кир болсо жууп, анан биз эмелеринде анан атамды караганчы. Бул ыраазымын буга келинчегимечи. Демек ушинтип менен карашып жүрүшкөн. Келинчеме чоң рахмат айтатмын, ушинтип менен бактылуу болуп жашап атам. Элге рахмат, эл ушинтип көрүп, билип, жардам берип, колунан келген жардамдарын кылып атышат. Менден неме болбосо да Кудайдан кайтып, ушуларга Алла ыраазы болсун. Рахмат элдерге, сага рахмат, ушинтип тартып, ушинтип менин түйшүгүм менен кошо бөлүшүп кеткениңе. Эме керугада чоңойгондо апамды багып, башкалар болсо апаларын таштап кетип атат, мен таштабайм. Кудайга шүгүр. Балам, кичинекей балам ооруп, ошого укол алып келип атабыз. Мен жумушка кетип, түштөн кийин келип, аны уколго алып бармай, үйдөгү жумуш, талаага кетсең үй калат, үйдө отурсаң талазы калат, ошо. Мен сизди тартып кеткен видеону Кыргызстандагы 30га жакын белгилүү адамдарга жибердим да. Ссылкасынчы. Анан алардын арасынан баары эле көрдү, бирок бир эле адам сиздин жашооңузга көңүлүн буруп, маани берип, сизге 10 000 сомдой акча жөнөттү. Менин үй бүлөмдүн атынан Медине эжеге салам айтып, ушул акчаны берип кой деди. Тилекке каршы ал адам азыр Кыргызстанда эмес, ал чет жакта болчу. Ал инсан Азамат Байматов деген биздин футболчу агабыз. Кыргызстан курама командасынын капитаны. Сизге $135 жөнөттү. Бирок аны мен сизге банктан сизди убара болбосун деп сом менен алып келдим. Мынакей. $135 сомго которгондо 10.078 сом акча болот экен. Бул Азамат Байматов агабыздын сизге жөнөткөн аманаты. Мени алыңыз. Санабаңыз. Азыркы учурда Кыргызстанда эмес. Кудай буйруса Кыргызстанга келип калсам, сизге келигип, жолугуп, кышында печкаңызды койдуруп берем деп айтты. Азамат Байматовдай менин балдарым да футболчу болуп, кыргыздардын желегин желбиреткен балдардан болсун деп тилейт элем. Алла ыраазы болсун, бактылуу болсун, мындан да жакшы немелерге жетишип жүрө берсин, Кыргызстанды жакшы немелерин чыгарып атын. Бактылуу болсун деп айтам. Ушу айкеге рахмат, чоң рахмат, үй бүлөмдүн атынан рахмат. Базар жактан өткөн атып жөн келбей, базардагыларга кирип айттым. Ушундай Медина деген эжебиз бар, жети баласы менен
Беловодскийде турат, Сретенка деген айылда десек, ал эжени көрдүк деди. Анан кийин барсаң, биздин атыбыздан дагы майда чүйдө продуктларды беришти. Ошолорду берип, биздин атыбыздан да салам айтып кой деди. Анан анча-мынча соода кылгандар кичинекей болсо дагы көптөй көрүп алып койсун деп 400 сом акча беришти, эдинсе салып койсун деп. Эдинсе салып алсын деп. Мединеже бул Redmi 7A деген телефон. Мунун баасы 7000 турат эже. Бул телефон ошол YouTube'дагы катталуучулардын жалпысынан элдин акчасына келген акча. Жана эл сомго чогулган акчага ушул телефонду алдык. Эл сомго 6889 сом акча чогулду. Мынакей. Сунда иштеген соодагерлер дагы сизге ушул телефонду сунуштады, жаш телефон деп. Бул телефонду ошол жашлыктарга иштетиңиз, жашлыктарга колдонуңуз. Бул телефон сизге. Мынакей. Бул жакта чехолу бар. Телефондун немесине дароо элеме салынды, стекло салынды. Анан бул жакта ошол телефондун талону бар. Телефон бузулуп калса же бирдеме болуп турган болсо, эми андай болбойт, бирок бирдеме түшүнбөй жатсаңыз, мына ушул жакта сатуучунун номери жазылган. Көрдүңүзбү? Мынакей. Ошого чалып, телефон түшүнбөй жатсаңыз сурасаңыз болот. Ардактуу достор, биз берүүбүздү жыйынтыктап баратабыз. Аягында айта кетүүчү нерсе, элдин жардамы менен, Кудайдын буйругу менен Медина эжебизге жеке эл сом аштырдык. Эми сиздер Медина эжеге түздөн түз эл сомго акча которсоңуздар болот, ошол экрандагы жазылып турган номерге. Биз бул видео менен өзүбүздү көрсөткөн жокпуз. Жөн гана элден элге ортосундагы көпүрө болуп бердик. Негизи эле Кыргызстандагы интернет тармагындагы чыгып аткан жаңылыктарды окуп, бир четинен сүйүнөсүң. Себеп дегенде Кыргызстанга паланча өлкө жардамга мынча $1000 которду деген жаңылыктарды окуп, жардам келип атыптыр деп сүйүнүп каласың. Бирок эшке чыгып, айлана чөйрөнү көрүп, мына ушундай шартта жашап аткан адамдардын акыбалын көрүп, чындыгында Кыргызстанга келип аткан жардам каяка кетип атат деген суроо жаралат. Мына ошол суроого жооп издеп, сиздер комментарий жазыңыздар. Сиздер менен Зияш Турдубеков болду. Кайрадан кийинки берүүбүздөн жолукканча сак саламатта туруңуздар.